ишмердүүлүгү токтоп, ушундай немеге келип калды, аварийный состояниегечи. Социалдык объект куруу максатында пландап атабыз. Сөз Сузак айыл аймагынын Достук айылында жайгашкан мурдагы кургагучка каршы борбордун жер тилкеси тууралуу болууда. 2011 жылы жабылган борбордун орду акыркы 14 жыл ичинде эч кандай мекеменин балансына катталган эмес. Бул аралыкта имараттар иштетилбей, жер тилкеси кароосуз калып кеткен. Бул больница туберкулезный больница болуп туруп, эскилерде айтыш боюнча 1940-жылдары курулган экен. Бул жерде 5 корпус болгон, плюс кухнясы болгон, 6 корпус болуп туруп. Анан бул жерде взрослыйлар бар эле. Бир жагында взрослыйлар чоңдор. Мына немеде детский болгон, детскийси бар эле да. Анан ошол жылдары иштеп келген. Анан Союз тарагандан кийин şu 2010-11 жылдары ишмердүүлүгү токтоп, ушундай немеге келип калды, аварийный состояниегечи. Бир нече жылдан бери кароосуз жаткан жердин тагдыры Жалал Абад облустук прокуратурасынын текшерүүсүнөн кийин чечилди. Тиешелүү документтер даярдалып, бул жер тилке расмий түрдө Сузак айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүлдү. Облустук прокуратуранын маалыматына караганда, мындай инвентаризация облус боюнча башка социалдык объектилерге да жүргүзүлүп жатат. Ал эми бошоп калган Достук айылындагы туп диспансер болсо, ошол боюнча эч кимге тапшырылбай калтырылып кеткен да. Ошого байланыштуу Жалал Абад областык прокуратурасы тарабынан аталган жер аянты, туп диспансердин жер аянтын мамлекеттик баланска өткөрүү максатында Сузак айыл өкмөтүнүн башчысынын намына талап келтирилип, ал талап айылдык кеңештин сессиясында каралып, жактырылып, айыл өкмөтүнүн балансына кабыл алынды бүгүнкү күндө. Бул багытта дагы эле болсо биздин прокуратура тарабынан жумуштар уланып атат. Айыл өкмөттүн өкүлдөрү кайтарылган жер тилкеге кайра эле мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык багыттагы имараттарды курууну пландап жатканын билдирди. Ошондой эле айыл тургундары Чакан футбол аянтчасын курууну да суранып жатышканы маалым болду. Биз келечекте бул жерде социалдык объект куруу максатында пландап атабыз. Бирок тиешелүү органдардан атайын корутундуларды алып, ошонун негизинде анан кийин баштайбыз деген ойдобуз. Балдар санаториясы, мектеп же бала бакча. Мектеп менен бала бакча демек муктаждык барбы? Бар. Мектеп бир корпусту курсак болот. Элде өзү суроо талапы бар эле. Мына жаш балдарга, муундарга спорт зал курайлы дегенчи. Ош мини стадион курабыз деген ой бар. Кудай буюрса энди өкмөт менен сүйлөшүп туруп, ош четеден бир 20 сотик, 30 сотик жерди алып, bir stadion kursak elge жақсы болот да. Учурда Достук айылында 1800дөн ашуун тургун жашайт. Айылда социалдык маанидеги объекттерден бир мектеп, бир бала бакча жана ФАП бар. Бирок мектеп 260 орунга ылайыкталган менен учурда 540 бала билим алып жатат. Мындан улам айыл өкмөттүн өкүлдөрү жаңы билим берүү мекемесине муктаждык бар экенин кошумчалашты. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.